Саламатсыңар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин каарманыбыз, бүгүнкү биздин мейманыбыз, бүгүнкү чыгарылыштын мамлекеттик ипотекалык компаниянын калкты тейлөө башкармалыгынын жетекчиси Гүлзат Жолдошбековна. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен биринчи алгачкы суроом сизге, мына бүгүнкү күнү мамлекеттик ипотекалык компания боюнча Кыргызстан боюнча дүңгүрөп бардык жерде маалымат чыгып атат. Күндөн күнгө ушу батирлер элдерге берилип, элдердин арасында жакшы пикири түзүлүп атат, мамлекет чындыгы иштеп атат деп. Бирок ошол убакытта көптөгөн суроолор болуп атат элдин арасында. Мына биринчи суроом, айтып берсеңиз, ушул эң негизгиси кайсы адамдар мамлекеттик ипотека компанияга катышып батир алганга мүмкүнчүлүгү бар? Жакшы, ооба туура айтасыз. Учурда негизи мамлекеттик ипотекалык компания чынында эле турак жай берет экен, кезекке туруп турак жайлуу болсо болот турбайбы деп ишене баштаган кыргызстандыктардын саны күндөн күнгө өсүп жатат. Эми дароо эле шарттар боюнча айта кетсем, ким бизден ипотекалык батир ала алат? Бизде негизинен башка эки механизмибиз бар да. Бир механизм бул кийин сатып алуу жолу менен ижара деп коет. Мында жаран кезекке турат. Кезегибиз сайтта илинет. Мал менен бул сайттагы кезекти жаңылап турабыз. Анан ошол кезеги жеткен жаран алдын ала төлөмү жок 25 жылга же 4% менен же 8% менен батир алат. Даяр, ремонту бүткөрүлгөн батирге кирет дагы. Ошол үйдүн наркын биз 25 жылга бөлүп берип коебуз да. Бул ошол кийин төлөп алуу жолу менен ижара. Бул багыттын алкагында 3 ипотекалык продуктубуз бар. Биринчи социалдык ипотека, мында атайын калктын аярлуу катмарлары катышып алса болот да. Көп балалуу үй бүлөлөр, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер же үйүндө ушундай жаран бар болсо, же болбосо жалгыз бой энелер, жалгыз бой аталар, жашы жете элек балдары бар жесирлер, ошондой эле айыл жергесинде иштеген жаш адистер да камтылган бул багытта. Алар ушул социалдык ипотека багыты менен кезекке турса болот. Мында 4% менен берилет 25 жылга. Бул багыт боюнча биз жарандарды чектебейбиз. Бюджеттик тармакта иштеш керек деп, каалаган жеке тармакта деле иштеген жаран болсо, ушул категорияга кирсе, социалдык ипотекага катышса болот. Экинчи багыт жеңилдетилген ипотека. Мында дагы 25 жылга 4% менен даяр турак жайды беребиз кезеги жеткен жаранга. Бул багыт боюнча жалаң бюджеттик тармакта иштеген жарандар кезекке турса болот. Жана үчүнчү багытыбыз жеңилдетилген ипотека деп коебуз, же болбосо арзан ипотека, кечиресиз, арзан ипотека. Арзан ипотекада Кыргыз Республикасынын аймагында жеке тармакта иштеген жарандар катышса болот да. Бул 3 багыт боюнча жалпы эки талабыбыз бар. Биринчиси албетте турак жай болбошу керек акыркы 3 жылда. Жана экинчи талабыбыз өлкө аймагында жалпы 2 жылдык эмгек стажы болуш керек, же болбосо акыркы 1 жылдык үзгүлтүксүз эмгек стажы болуш керек. Бул ошол жанакы кезекке туруп алдын ала төлөмү жок үй алуу механизми. Экинчи механизмибиз болсо үйлөштүк турак жай деп коебуз. Бул мындай салыштырмалуу кийин ачылган механизм. Көбүнчө бул чет өлкөдө иштеп жүргөн биздин мекендештерге арналып ачылган. Анткени ага чейин биздин мекендештер катыша алчу эмес эле биздин турак жай программабызга. Бул механизмдин ишке кириши менен катыша башташты. Мында бир гана талабыбыз бар. Эми МИКтин миссиясы ушул да, турак жайга муктаж жарандарга батир берүү болгондуктан акыркы 3 жылда үй болбош керек деген талабыбыз бар. Ал эми стаж боюнча биз талап койбойбуз. Ошол эле чет өлкөдө, кайсыл өлкөдө болбосун эмгектенип жүргөн биздин кыргызстандыктар бул механизм боюнча катышып турак жай алса болот. Шарттары кандай? Алдын ала үйдүн наркынын 50%-ын төлөөгө тийиш, калганы болсо биз үй салып бүткөндөн кийин 15 жылга 8% менен беребиз. Жалпы шарттар ошондой. Рахмат. Мисалы, сиз айтып кеткен баягы категория элдердин, мисалы айттыңыз баягы муктаж үй бүлөлөргө жардам катары үй алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Ушул мамлекеттик кызматта иштеген адамдарга дедиңиз, колунда акчасы бар адамдар да катыша алат деп. Кандай документтерди топтош керек алар? Кандай процедура алуу батирди? Канча убакытка созулуш мүмкүн? Мисалы азыр мындай суроолор болуп атат да, биз очередке турдук, очередибиз качан бизге жетет, же кээ бир адамдар очередти алдыга келип чыгып кетип атат деп. Ошолор боюнча так маалымат берсеңиз. Эми бул жерде биздин компаниянын мындай тарыхына кичине кыскача көз чаптырсак да туура болот деп ойлойм. Негизи мамлекеттик ипотекалык компания 2015 жылы ачылган да. 2016 жылы биз биринчи каржылоону бергенбиз. Анда МИКтин мындай
саясаты деги эле өлкөдө ипотекалык саясат таптакыр башкача эле. Биз өнөктөш банктар аркылуу каржылоо берчүбүз. Ошентип 2022 жылдын аягына чейин болжолдуу түрдө 9400 үй бүлө МИК аркылуу турак жайлуу болгон. Андан кийин 2023 башынан баштап өлкө жетекчилиги өлкөдөгү ушул ипотекалык саясатты кескин түрдө өзгөртүп, мындай жол менен мындай өлкөдөгү баардык үйгө муктаж жарандарды биз камсыз кылып алчу да эмеспиз. Эми МИК өзүнүн мындай ишмердигин башка жакка буруш керек экен деп, ошол убакыттан баштап 2023 жылдын башынан баштап мамлекеттик ипотекалык компания каражатын ошол өлкө боюнча жеткиликтүү турак жай салууга жумшай баштаган да. Ошондо 2016 баштап 2023 чейин 9400 үй бүлө биз аркылуу үйлүү болгон деп жатпайбызбы? Учурда болсо 62 миңге жакын турак жай салынып атат да. Ушул эле салыштыруу менен мындай масштабты билсе болот да. Анан эми туура айтасыз, кезек качан жетет деп аткан маселе дагы орчундуу маселе. Ошол эле маалда турак жайдын да көрүп атпайсыздарбы, саны салынып аткан турак жайлардын саны абдан көп. Кээ бир аймактарда мисалы биз сунуштап жаткан сунуш мындайча айтканда жана талапка караганда көбүрөөк да. Ошол эле мисалы Жалал Абад облусун алсак, 11 миңден ашык турак жай салынып атат. Ал эми кезектеги жарандардын саны 3 миңден тегерегинде да. Ушундай бар. Эми албетте борбор калаада ошол биздин кезектеги жарандарыбыздын жарымынан көбү чынын айтканда борбор калаада жайгашкан да. Ошого байланыштуу Бишкекте кичине абал мындай курчураак десек болот. Бирок бул биздин мындай салыштырмалуу планыбызда 2030 жылга чейин ошол биз кезектеги жарандарды турак жай менен камсыз кыла алабыз деген планыбыз бар, ниетибиз бар. Жакшы. Демек бүгүнкү күнү Кыргызстан боюнча 62 миңге жакын батирлер даярдалып атат, курулуп атат азыр. Азыр очередте мен билишимче 8 миң 9 миң адамдай бар Бишкекте, көбүрөөкпү? Андан көп, бул кичине эски статистиканы карап атат окшойсуз. Учурда үлүштүк турак жай менен алганда, кошо айтканда 50 миңге жакын. Бишкекте эле? Бишкекте эле эмес, өлкө боюнча. Бишкек шаарында 20 миңден ашык кезекте жарандар. Эми мындай жөнөкөй эле деңгээлге түшөлүк. Мисалы мен жөнөкөй жаранмын. Сиздин офисиңизге биринчи жолу келдим. Мен ушул баягы мамлекеттик кызматта иштеген кишимин. Колумда кандай документтер болуш керек? Анан ушул процедурасы кандай эмне болот? Негизи кезекке туруунун жолу абдан эле оңой. Ал үчүн чынын айтканда биздин кеңсеге келүүнүн дагы мүмкүнчүлүгү, мындай кажети жок да. Электрондук тизмеге жөнөкөй эле ушул эле мобилдик телефон аркылуу туруп коюуга болот да. Ал үчүн эч кандай бир документ да жок. Мисалы кезекке турган жарандардан биз стаж талап кылабыз деп жатабыз. Ал жаран иштеген иштебегендигин биз ошол эле соцфонддун базасы аркылуу билсек болот. Салык кызматынын базасы аркылуу билсек болот. Биздин электрондук портал ошол кызматтар менен мындай байланышы бар да. Ал эми эгер кеңсеге келген жаран болсо, албетте бизде мүмкүнчүлүк бар. Атайын адистерибиз отурат. Алар кеңешин берип, кайсыл браузерге кирип, мисалы кантип кезекке туруш керек, баардык жол жоболорун айтып беришет. Ал эми документтерде эч кандай, мисалы түндүгүңүз болсо, анда паспортуңуз бар, жашы жете элек балдарыңыздын туулгандыгы тууралуу куөлүгүнүн ичиндеги маалыматтар керек болот. Никелүү адамдар болсо, ошол эле жубайынын дагы паспорту керек болот. Башка эч кандай деле документтин кереги жок. Мисалы мына бизде бар азыр Кыргызстанда көптөгөн жарандар баягы акчаны жакшы эле табат, бирок көмүскөй табышат. Салыкты мисалы көрсөтпөйт же аз көрсөтөт. Анан бирок ушундай мүмкүнчүлүктөрдү укканда алар да качканга аракет кылат. Карасаң мындай сол эле киши, жакшы кийинген келет, бирок ушул документтери жок же бир жерде жетишпей атат. Ошолор кантип бир кандайдыр жол тапса болот квартира алганга? Эми мындай да, жаран эгер иштеп, анан салыкты төлөбөй жатса, ошол эле социалдык төлөмдөрдү төлөбөй жатса, таптакыр анда тилекке каршы кезекке тура албай калат да. Эми бул албетте жарандардын өзүнүн дагы бир өлкө алдындагы мекени астындагы жоопкерчилиги да. Ошол эле МИК аркылуу турак жайлуу болом деген жаран, мен өлкө үчүн эмне кылдым деген суроо менен өзүнө кайрылса, мындай жөндүү болот
болсо керек дегеним да. Ал эми таптакыр эгер стажы жок болсо тилекке каршы бул жарандар кезекке тура албай калат. Бирок эгер мүмкүнчүлүгү болсо ошол эле маалда үлүштүк турак жайга катышса болот. Анткени үлүштүк турак жайда биз жалгыз гана чет өлкөдөгү мекендештер катышсын дебейбиз да. Каалаган Кыргызстандын жараны мүмкүнчүлүгү болсо ушул үлүштүк турак жай менен бизден турак жайлуу боло алат. Мунун шарты жөнөкөй, электрондук өтүнмө жиберет, болгону өзүндө, жубайларында, жашы чет элек балдарынын атында акыркы 3 жылда үй менен келишим болбогон болсо, биз анда жактырылды деген маалымат беребиз. Качан ошондой маалымат алды, андан кийин биздин сатуу бөлүмдөрүнө кайрылып, учурда кайсыл актуалдуу объектилерибиз бар, алар менен таанышып, өзүнө ыңгайлуу бир батир тандап, алдын ала келишим түзөт. Келишим түзүлгөндөн кийин 3 күндүн ичинде үйдүн наркынын 50%-ын төгүш керек болот. Калган 50%-ды болсо биз үй салынып бүткөндөн кийин 15 жылга 8% менен беребиз. Мисалы ошол биздин жараныбыз азыркы учурда миграцияда Россияда жүрөт же болбосо Дубайда. Өздөрү келиш керекпи же бир кандайдыр өкүлүн жөнөтсө болобу же доверительный бир представитель кылып? Кайсыл этапта бизге келгенине жараша да. Мисалы электрондук өтүнмөнү дүйнөнүн каалаган бурчунан эле өзү жибере алат. Ал үчүн эч кандай ишеним каттын кереги жок. Электрондук өтүнмөнү жиберет, биз ошол эле алыстан сырттан текшеребиз, өтүнмөсүнө жооп беребиз. Ал эми үйдү тандап, жанагындай алдын ала келишим түзүлчү маалга келгенде, ооба нотариалдык эгер ишеним кат жиберсе, ошол адам биздин офистерге келип, анан ал адамдын, берки адамдын атынан келишим түзсө болот. Дагы бир суроо. Мына азыр мындай үйлөр сонун курулуп атат, телевидениядан, интернеттен көрүп атабыз. Анан элдердин арасында эми ар түрдүү сөздөр жүрүп атат. Эми кээ бирлери сиз айткандай маалымат жетишпейт, укпай калат же жарты журту калып бир майда чүйдө сөздөргө ишенип алып жүргөндөр да бар. Ушу үйлөрдүн сапаты жөнүндө айтып берсеңиз. Мисалы азыр мындай сөз жүрүп атат, баягы напор, суу напор. Кээ бир үйлөрдө 3-чү этажга чейин жетет экен, андан кийин бийик чыкпайт экен. Ошо проблема экен. Ал үй алып алсаңар, ошо суу маселеси чыгат экен. Же болбосо кээ бир үйлөрдө баягы кышында суук болот экен, же жер титиресе бир нерсе болуп кетет экен деп. Ошолор жөнүндө эмне деп айтсаңыз болот? Эми мындай да, биздин ипотекалык үйлөрдүн курулушу мындай сөзсүз түрдө көзөмөл алдында курулат да. Ой, кечиресиздер. Мамлекеттик ипотекалык компания жанакы көп кабаттуу турак жайларын монолиттик опалубка деп коебуз го. Ошондой ыкма менен салууда негизи эле дүйнө жүзүндө бул ыкма эң эле мындай сейсмикалык жактан туруктуу деп саналат экен. Анан бардык мындай архитектуралык нормаларга ошол эле мындай тиешелүү мекемелер тарабынан сөзсүз түрдө көзөмөл болуп, алардын макулдугу менен гана үйлөр албетте мындай адамдарга, ээлерине берилет да. Анан жанакы суулар боюнча албетте бул ошол үйлөрдү долбоорлогон тиешелүү адистерге жөндөсөк туура болот деп ойлойм. Бирок сөзсүз түрдө бул сиз айткан нерсени мен биринчи угуп атам. Сөзсүз түрдө бул маселени дагы биз жетекчиликке жеткирип, анан караштырышчу маселе экен да. Бирок менин баамымда биз канчанчы турак жайды бердик, азырынча биздин кеңсеге келип суу маселесинде ушундай көйгөй болуп атат деген мен чындыгы бар экен. Мен ойлойм, бул жерде мамлекеттик кандайдыр стандарттар бар, ошого жараша үйлөр курулуп атат. Ооба, албетте. Көзөмөл дагы бар. Албетте. Дагы мына сизге суроо, мисалы ошол эле киши мамлекеттик ипотекалык программага жазылды, мамлекеттик кызматкер очередке турду, квартира бере турган убактысы келди. Ошондо ал өзү тандайбы, кайсы үйдөн, кайсы райондон, же болбосо силер өзүңөр ага тандап бересиңерби? Кезеги жеткен жарандарга үйдү берүү боюнча бизде атайын ички нормативдик документибиз бар. Ошол батирлерди бөлүштүрүү жол жобосу дегенчи. Ошол жол жобого ылайык бөлүштүрөбүз. Эми мындай да, биз мисалы 1000 батирди бүтүрдүк дейли. 1000 адамдын кезеги жетти. Аларга бөлүштүрө келгенде адилеттүү бөлүштүрүү биздин башкы миссиябыз болот да, башкы милдетибиз. Буга байланыштуу биз мисалы канча бөлмө кайсыл үй бүлөгө берилет, аны сөзсүз түрдө үй бүлө мүчөсүнө жараша бөлөбүз жарандарды. Көп балалуу үй бүлөлөр албетте көп бөлмө алууга тийиш да. Эгер үйлөнө элек бир жалгыз бой жаран болсо, ал адам бир бөлмөлүү батир алат. Ошол батирлерди бөлүштүрүү ички жол жобобузга ылайык бөлүштүрүп беребиз.
биринчи бөлмөлөр белгиленет, андан кийин кабаттарга маселе келгенде мында чучу кулак кармалат. Бул дагы бир адилеттүү нерсе деп ойлойм да. Мисалы бир жаранга биз анын каалоосу боюнча ылдыйкы кабатты берип койсок, анан кийинкилеринде бизге карата нааразычылыктар пайда болот да. Бирок сөзсүз түрдө мындай ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болсо, биз аларды туура түшүнүү менен аларга ылдыйкы кабаттарды сунуштайбыз. Калган кабаттар болсо ошол чучу кулак негизинде белгиленет. То есть ал жерде чучу кулак менен үй берилет. Кабаттар белгиленет. Кабаттар берилет. Кабаттар белгиленет. Мисалы кайсы райондо, кайсы үй ал кандай кандай чечилет? Эми жарандын кезеги жетти. Биз бир үйдү салып бүттүк. Кайсы адамдардын кезеги жетти, ошол адамдарга сунушталат да. Жанакы сиз айтып аткан тандоо маселеси бул үлүштүк турак жай механизминде бар да. Жаран кайсыл аймактан алгысы келет, кайсыл райондон алгысы келет, канчанчы кабат, канча бөлмөлүү батир, терезе кайсыл жакка чыгат деген ошол убакта андай мүмкүнчүлүгү бар анда. Ошондой мүмкүнчүлүк бар, ооба. Ал эми кезектеги жаранда чын айтканда кичине мүмкүнчүлүк аз. Анткени дагы эле кайра эле адилеттүү бөлүштүрүү мындай маселеси биздин алдыбызда тургандыктан ошондой атайын чечимдер кабыл алынган. Дагы менин билишимче, мамлекеттик ипотекалык компаниянын айырмасы, мисалы сиз болсо баягы первоначальный взносту талап кылбайсыз. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, кезеги жеткен жарандар айтып жатпайлыкпы? Кийин сатып алуу жолу менен ижара механизми бар депчи. Жаран эгер Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу расмий жумушу болсо, жалпы 2 жылдык же болбосо акыркы 1 жылдык үзгүлтүксүз стажы болсо, андай жарандар кезекке турат да. Кезеги жеткенде алдын ала төлөмү жок үй алышат. Эгер мүмкүнчүлүгү болсо, албетте биз андай жарандарга да жок дебейбиз. Каалаган суммада алдын ала төлөп койсо болот. Бул кийинки айлык төлөмдөрүнө таасир этет да, азыраак төлөп калышат. Бирок негизинен аларда андай милдет жок. Алдын ала төлөм сурабастан 25 жылга же 4% менен же 8% менен үй беребиз. Жакшы. Дагы акыркы суроом сизге. Азыр эми сиз айтып атасыз, программалар жылдан жылга көбөйүп атат. Жаңы кандайдыр продукттар пайда болуп атат. Ушул багытта азыр кандай иш жүргүзүлүп атат? Дагы кандайдыр башка категориядагы жарандарды ахват кылыш үчүн мүмкүн дагы бир жаңы программаларды, жаңы продукттарды, жаңы кызматтарды ойлоп чыгып атасыз. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, албетте. Эми жарандарды мындай жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу маселеси ошол эле мамлекеттик ипотекалык компаниянын өлкөнүн мындай бирден бир максаты да. Анын дагы жеткиликтүү шарттарды, башка бир продукттарды иштеп чыгуунун үстүндө сөзсүз түрдө иштер жүрүүдө. Ошол эле мисалы батирлерди кеңейтүү механизми. Бизде программабызда жазылган. Учурда болсо биз анын механизмдерин иштеп баштай элекпиз, бирок сөзсүз түрдө кийин бул ишке ашат. Иштетип баштай элегибиздин дагы себеби жөндүү деп ойлойм. Анткени биз кезектеги жарандарды басымдуу кезекти турак жайлуу кылгандан кийин анан бул механизмди ишке ашырабыз да. Мисалы эгер буга чейин 1 бөлмөлүү же 2 бөлмөлүү батир алган жаран болсо, бул механизмдин жардамы менен жаран өзүнө көбүрөөк чарчы метрлүү батир алса болот да. Ошондой эле өнөктөш банктар аркылуу мисалы турак жайды каржылоо механизмдери дагы биздин астыбызда турат. Буюрса, эгер ишке ашса, биз расмий түрдөн бул жөнүндө дагы жарыялайбыз. Мисалы мен айтканым, биз азыр көбүнчө жаштар, Кыргызстанда жаштардын саны көп, Кудай буйруса. Анан жаштар мындай күнүмдүк жашоо менен жашап, бир күнү иши бар, бир күнү иши жок болуп калып атат. Мындай постоянный доходу жок. Бирок алар деле бир эптеп-септеп бир квартираны снимать эткенге акча таап атышат. Анан караса уже балдары чоңоюп калды, 1-2 жашка чыгып калды, аялы үйүндө отурат. Алар дагы жашоодо бир мүмкүнчүлүк издешет да, бир үйлүү болуп калсам жакшы болот эле деп. Ошолорго, жаштарга, ошол эле студенттерге бир кандайдыр мүмкүн арендабы же ушул арендадан анан квартира алгангабы деп бир промежуточный программа, ушундай бир иштер барбы же жокпу? Эми жанагы эле үлүштүк турак жай механизми деп жатпайбызбы? Анда ооба, чынында дароо үйдүн наркынын 50%-ын төлөгөнгө балким көп жарандарда мүмкүнчүлүк болбой калат да. Бирок ошого көмөкчү продуктубуз азыр деле бар. Элдик банк менен биргеликте иштелип чыккан топтомо ипотека деп коебуз. Ошол мүмкүнчүлүк менен пайдаланса болот. Мында болсо жаран
элдик банкка биринчи барат, ага чейин албетте бизге электрондук өтүнмө берип ооба деген жоопду алат. Андан кийин элдик банкка барып атайын депозиттик эсеп ачат. Максат алына турган батирдин наркынын 30%-ын ошол жактан топтоо болуп саналат да. Жаран канча убакытта топтогусу келип жатат жана канча сумма топтогусу келип жатат өзү чечет. Сумманы албетте биздин батирлердин наркына жараша, анан канча бөлмөлүү батир алгысы келет ошого жараша эсептеп туруп айтат. Мөөнөттү болсо минималдык түрдө 6 айлык мөөнөт бар, максималдуу түрдө чеги жок. 1 жыл болобу, 2 жыл болобу өзү айтат. Ошол жаран каалаган сумманы жана мөөнөткө жараша элдик банк ага атайын график түзүп берет. Ошол графикке ылайык жаран өзүнүн акчасын сала берет. Качан үйдүн 30%-ы топтолгондо элдик банк ага дагы үйдүн наркынын 20%-ын насыяга берет. 5 жылга 10% менен. Ошол менен колунда 50% болуп калат. 30-ун өзү топтоду, 20-ны элдик банк берди. Ал маалда биздин сатуу бөлмөсүнө келип, бир батирди тандаганга мүмкүнчүлүгү болот. Биринчи элдик банктын 20% төлөнөт, калгандагы үйдүн наркынын 50% калды да. Аны биз үй салынып бүткөндөн кийин 15 жылга 8% менен беребиз да. Бул продукт дагы чынында абдан мындай бир жеңил, көйгөйсүз, өзүнүн мындай капчыгына зыян келтирбестен, ашыкча жүк келтирбестен турак жайлуу болууга бир жакшы мүмкүндүк десек болот да. Өзгөчө учурда чет өлкөдөгү биздин мекендештерибиз ушул продуктка көп кызыгуусун арттырышып, бизге кайрылып, андан кийин элдик банкка кайрылып, көптөр депозиттик эсеп ачып атат. Ошол жаран өзүнүн мисалы финансылык мүмкүнчүлүгүн туура эсептеп, ушул продукту колдонсо дагы болот деп ойлойм да. Сиз айткан мындай толугу менен ижара маселеси эми албетте болушу мүмкүн. Биз айтып жатпайлыкпы, 2030-га чейин ошол кезектеги жарандарыбызды турак жайлуу кылалы деген ниетибиз бар депчи. Эгер басымдуу эмес, ошол баардык толугу менен биз кезекти турак жайлуу кылсак кезектеги жарандарды, андан кийин албетте мындан дагы жеңил шарттар сөзсүз түрдө чыгышы. Рахмат сизге, абдан жакшы жооп бердиңиз суроолорубузга. Элдерде суроолор болсо, мен ойлойм сиздин офистериңерге кайрылып, интернет аркылуу кайрылып жоопторду алса болот экен. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү мейманыбыз тейлөө мамлекеттик ипотекалык компаниядагы калкты тейлөө башкармалыгынын жетекчиси Гүлзат Жолдошбековна Тотубаева болду. Чоң рахмат. Саламаттаңыз.